Адамдар бир планетада жашап күн көрүп, бир абада дем алып жашаганы менен алардын ар биринин өзүнчө дүйнөсү, чоочун бир адамды башпагып киргизе албаган жашоосу бар. Адамдардын арасында адамдар тили долбоору, өлкөбүздө өзгөчө адамдар менен жакындан таанышып, маек куруп, анын ички дүйнөсүн ошол эле учурда күнүмдүк турмушу менен кенен тааныштырганга аракет жасайт. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин каарманыбыз Мукадас Азимова. Саламатсызбы эже? Биз сиз менен кенен таанышып өтөлү. Мен 1990 жылы Баткен областы Лейлек району Маргун айылынан туулуп өскөм. Ал жактан 2003гө чейин ошол жакта болуп, ошол жакта окуп жүргөм. 2003төн баштап Сокулук районунда спец школада окугам. Ал жакта дагы мындай сүйлөй албаган, өзүмө ылайыктуу балдар менен окуп чоңойгом. Бир туугандарым азыр айылда, 3 бир тууганбыз. Менен чоң байкем бар, эжем бар, апам бар. Атам 1 жыл болду көзү өтүп кеткениге. Мукадас эже, мен сиз тууралуу аябай кенен таанышкым келип атат. Өзүңүз тууралуу айтып бериңизчи. Мен өзүм тууралуу айтып берсем, мен төрөлгөндө эле ушинтип төрөлүп калгам. Эмнесini билбейт экенмин, бирок 1 жашыма чейин байкашкан эмес, 1 жашымда байкашып, анан ошо өзүмдүн эле айылда, коңшу айылдарда больницага көп жатып, ошо оору, слабый болгон үчүн көп больницаларга жатып, больница менен эле алек болуп чоңойгом да. Анан бияка 96-97 келип, Воронцовкада дарыланып, лечение алып жүргөм. Андан 2000 жылдан баштап келе албай калгам да, мүмкүнчүлүгү болбогон үчүн. Анан ошол жакта 2000 жылы келип албаган, мүмкүнчүлүк жетишпебей, анан ошо айылда окуп калып, айылда чоңоюп, ошо 2003гө чейин ошол жакта жүрдүм айылда. Сиз да ошо дарыланууну унутпайсызбы? Кандай диагноздор менен дарыланчыңыз эле? Врачтар ошо позвоночный сколиоз деп атап коюшкан. Анан ошолор менен ток алчумун, массаж алчумун, ошондойлор менен эле лечение алып дарыланчумун. 1 жылда 2 жолу келчүмүн. Айтсаңыз, сиз Сокулук районуна келип, атай мектепке келип окуп калдым деп өтүңүзбү? Ал нерсеге эмне себеп болду? Эмне себептен ушул мектепке келип окуганды чечтиңиз? Анан ал жакта канча убакыт окудуңуз? Сокулукта окуганын себеби, биз айылда окуп жүргөндө, айылда мектебибиз алыс болчу. Анан жанымда классташтарым, чоочун эле балдар деле тийишип, шылыңдашып, ошентип көп ыйлатчу да. Анан ата-энем бул жака алып келди. Бишкекте эле окутайык, өзүнүн спец школасына деп эле. Ошо 2003 Сокулукта окуп калдым. Ал жакта 2011ге чейин окудум, 10-класска чейин. Андан кийин айылга бардым, айылда деле жүрдүм, бирок чоң окуу жайларда окуган эмесмин. Сиз ошо мектепке бир аз да болсо кечирээк барыптырсыз, Анан ошол убакта мисалы мектепте кайсы сабактарды жакшы көрүп, эмнелерге көбүрөөк маани берип, өзүңүздү талантыңызды эмнеден көрчүңүз эле? Мен кызыкканым бир эле музыка болчу, ырдаганды, бирок үнүм жок, ырдаганды, билегенди жакшы көрчүмүн. Спорт, дене тарбияны, чуркаганга да кызыкчумун да, бирок чуркай албайм. Дене тарбиядан отказ берип койгондо, кагаз справка алып кел, сага болбойт деп школадан. Мединство жагынан ошо справканы алып кел деген апаргам. Ал жактан мага ошондо дене тарбиядан отказ берип койгондо мугалимдер. Башка сабактардан кыйратып деле жакшы көргөн эмесмин. Ошо классташтарым алдында жүргөн эле жакчу. Аткарганды аткарып коюп, бирок өтө эле мындай кызыгып,
окуган эмесмин. Сиз үйдө кимди жакшы көрөсүз? Апаңыздыбы же атаңыздыбы? Экөөндөн бир деле жакшы көрөм. Менде андай бөлүп аны жакшы көрөм, муну көбүрөөк жакшы көрөм деген оюм деле болбоптур. Бөлбөптүр деле. Баарын эле бирдей жакшы көрөм. Мукаддасчы айтсаңыз, сиз мүнөз жагыңыздан, келбет жагыңыздан кимге окшорсуз? Балким кимге окшош деп айтып калышат? Балким атаңызга же апаңызга? Көп эле айтат, апаңа окшошсуң деп. Келбетим жагым апама окшош болсо, мүнөзүм жагым такыр башкача да. Өзүнчө эле характерим башкача. Үйдөлөр урушпайт. Сен эле эч кимди тоготпойсуң, сен эле башкачасың деп эле. Ошентип урушуп берди. Бирок урушканда бат ыйлап же арынып кетем да. Жазылганым аябай кеч болот. Жазыла көпкө чейин өзүнчө сүйлөбөй жүрө берем да. Эч кимгечи ошо. Ошол тарынып, жазылбай турган убагыңызда ким биринчи сизге келип колун сунуп, балким тарынба деп эметет, же болбосо сиз өзүңүз эле жазылып кайра сүйлөп баштайсызбы? Мен өзүм эле кайра эле сүйлөп жазылып кете берем. Бирок ошо катуу айткан сөз жүрөгүмдө кала берет, бирок сүйлөп кете берем. Сиз ошо айтпадыңызбы? Жүрөгүмдө кала берет деп. Сиз ошондо өзүңүзгө кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Өзүң кекчилмин деп ойлойсузбу же ак көңүл, балким кечирүүмүндүм деп ойлойсуз? Мен кечирүүмдүү деп ойлойм. Аларды кечирсем деле өзүм сүйлөп кетем. Кечирбесем деле өзүм сүйлөп кете берем да. Мен өзүм ичимде кечирдим деп эле коем да. Бирок өзүмө мүнөздөрүм жакпайт, характердерим жакпайт. Мисалы, кайсы жерден жакпайт? Мындай ошол окуя тууралуу айтып берсеңиз? Кээ бирде үйдөгүлөр урушуп коет, бир туугандарым урушуп коет. Анан чыкканда да жөн кетпейм да, эшикти тарсылдатып эле кетип чыгып кетем да. Анан апамдар айтып коет, азыр эшик сынат деп коет. Анан ошентип көпкө чейин жүрө берем, бир күн, 2 күн жүрө берем. Анан сүйлөгөндө сүйлөп кете берем, бирок негедир ошо сөздөрү тура берет да жүрөгүмдөчү. Анан кийин өзүм кечирдим буларды деп койбой кайра сүйлөп кете берем. Акыркы жолу кимге таарынып, ким үчүн ыйладыңыз эле? Акыркы күнү эжеме таарынып ыйлагам. Эжем Москвада болчу. Анан бир жумадан кийин барабыз деп дайым айтчу да, билет алса деле, башка нерсе алса деле эртерээк айтат болчу да. Анан ошол күнү эле айткан жок. Ушунча күндөн кийин барып калабыз деп. Мага айтпадыңыз мага десем, биз билет ала элекпиз алды, бирок алып коюптур да билетти. Анан ошол эле болгон таарынганым. Ошунча катуу таарынып, неге мага айтпай ошо келип атасыңар деп. Бир учурда баладай эркелеп, бирок бат жазылган каарманыбыздын мындай мыкты мүнөзүнө жакындары дайыма баа беришет. Кадас бул менин тайкем кызы. Аябай жумшак, ак көңүл кыз. Жумуштан келип үй жыйнашат мага. Магазинге чыгып сатып келет, анча-мынча продукталарды жардам берип. Менин жолдошум Россияда. Мен менен чогуу уже 6 жылдан бери бирге жүрөбүз. Сиз жана өзүңүз айтып калбадыңызбы? Ырдаганды жакшы көрөм депчи. Негизи эле бул адамдардын арасында, адамдар тили долбооруна каарман болуп катышкан ар бир инсан өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү менен өзгөчөлөнүп турат да. Балким бирөө китеп окуганды жакшы көрсө, балким колго жасалган, кол эмгек менен алектенип ушундай өзүнүн өнөрлөрү болсо, сизде кандай касиет бар, кандай өзгөчөлүк бар? Балким ырдаганды жакшы көрөсүз, балким китеп окуганды, Көнүк тиктенди, машина менен машинаны колдонгон жагат мага. Мен кичинекейимде өзүмдүн курчактарыма эле өзүм тигип, көнүктөрдү тигип, апам машинасы бар да. Ошактан алып, кесиндилер, материал кесиндилерди алып, куклама көнүктөрдү тигип ошо. Кече жакында эле 2 ай болду, шивени окудум. Анан ал жакты бүтүп жумушуна кирсем мага такыр болбойт экен. Ал жактан жумушчу. Келерден кечке отурат экенсиң, бутуң шишет экен, белиң талыйт экен.
мен өзүмдүн калоом менен эле мен иштей албайт экенмин деп эле чыгып кеттим ал жерден. Учурда Бишкек шаарында жашап, тагдырдын татаал сыноолоруна моюн сунбай, талантынын ар тарабын ачуунун аракетинде. Ал эми ден соолугуна майыптыгы бар менеткеч инсандардын колго самын жасаган ишкерлиги издегенимди көктөн таптырды дейт ал. Бул жака биринчи келгеним мен Инстаграмдан көрүп калдым. Инстаграм баракчадан чукуп, интернет чукуп отуруп, шартты таап калып, аккаунтты ошо тааныш кыздардан сураштырдым. Анан алар жибергенден анан Аскат байкеге жазып сурандым. Силер ушундай жумуш иштеткенсиңер, мен да барып иштеп көрсөм болобу десем, келип көр, өзүңө кара деп айтты. Анан келдим эртеси күнү. Эртең Гүлжамал тиякта иштатыптыр. Формаларын чыгарып, мишкаларды чыгарып. Анан ал чыгарганын эле сразу мага берип, Аскат байке бир сыйра көрсөтүп берди. Каштарын, көздөрүн боеп, анан алар катыгандан кийин упаковка кыласың деп. Анан макул деп. Азырынча сен ошону кылып тур деп. Анан макулданан ошону менен эле ишке киришип кеттим. Үйдө отурбай коом менен аралашып, жашоонун жаркын барактарын ачууга дилгир болгон айымды бул ишкерлик Жамалынын жаркышына түрткү болду дейт да эжеси. Өзгөрүү болду, мен аябай эле өзгөрүүсү байкалды. Кичине өзүнүн оюн айта баштады. Кандай болуш керек? Бул общественный транспортко да чыкпачу да мурда. Көп чыгырчу эмес, бир жака барганда таксиге салып койчу, мунан өзү да такси менен барып келчү да. Элдер карайт деп ушундай болду. Азыр уже ачыла баштады. Буюрса жакшы, мен ойлойм бул дальше иштеп кетет. Көпчүлүктөн ар кимдин ар кандай мненияларын айтат да элдер. Ошо аралашкан сайын адам ачылат. Буюрса жакшы. Мен өзгөрүүсүн байкадым да. Ак көңүл, ачык айрым мүнөзү бар Мукаддас бир туугандарынын эркеси. Жакындары кандай мезгил болбосун ага кол сунууга даяр. Иштесем, акча чогултсам, өзүмө башпаанек кылсам деп уже ой өзгөрдү. Жумушка чыккандан беричи. Максаты өзү аракет кылсын, коомго аралашсын, өзүнүн да пландары болсо, биз кандай планы болбосун биз жардам кылабыз деген оюбуз бар да. Бул жашоодо ар бир эле адам негизи ошол канча жыл өмүр сүрбөсүн, ошо көптү көрүп, көп жашаганга караганда көптү көргөн адам көп нерсени билет деп коет экен да. Сиз азыр болгону 30 эле жашта экенсиз. Анан жашоодо ушул 30 жыл ичинде эмнени алып, эмнени жоготтуңуз, же болбосо дагы мындан аркы өмүрүңүздө эмнени алгыңыз келет? Үйдө эле отуруп, ошо машина алып, өздөрүмө, бир туугандарыма ошо көйнөк тигип. Сиз азыр айтып калбадыңызбы, көйнөк тигип, ишкерлик кылып, алда дагы максаттарым бар депчи. Анан буга чейинки койгон максаттарыңыздын канчосуна жеттиңиз? Буга чейин бирөөсүнө эле жеттим. Жумуш иштейм, издеп, өзүмө ылайыкташтыруу, өзүмө ылайыктаган балдар менен, кыздар менен болсо деле иштейм деп ошо ниетиме жеттим. Азыр өзүмө мүмкүнчүлүк чектелген балдар менен дагы ошо самы менен иштешип атам. Сиз бул жумушуңузга чейин дагы башка жумуштар менен алектенип, ушундай нерсе кылчуңуз беле? Өзүңүзгө өзүңүз каражат менен камсыздаганга өзүңүздү? Жок, буга чейин эч жерде иштеген эмесмин. Иштей албайм деп эле өзүмдү өзүм чөгүртүп өрөтчүмүн. Анан наоборот, алдыга умтулуш керек экен. Мен иштейм, мен кылам деш керек экен. Менде андай нерсе жок болгон үчүн мен иштей албайм, мен корком. Мен колумдан келбейт деп эле жүрчүмүн. Ошентип тагдырдын сыноосуна баш бербей, күн сайын кайрадан жаңы өмүр сүрүп, багытын бир гана бийиктикке бурган каарманыбыз жашоомдун маңызы ата-энем жана бир туугандарым дейт.